Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мекендештер, узактан бери күткөн жакшы кардын жаашы бул жерибизге, элибизге берекени алып келсин. Албетте ушул кар жаагандан кийин дагы биз байкап келген бир эң жагымсыз нерсе бар. Бул эмне дегенде, мен шаар аралап жүрүп жеке үйлөрдөн, анан өзгөчө коомдук мекемелердин ичинен Чапаев көчөсүндөгү Салтанат Палас деген кафенин, заң кайган кафенин кызматкерлери короосунда түшкөн карды көчөгө чыгарып ыргытып атат. Бул эмне дегенде, бул биздин динибиздин маданиятында эң жеткен бир жагымсыз жумуш. Бул эшиктин астына түшкөн кар, бул сиз күрөгөндөн кийин бул таштандыга айланды. Ал канчалык таза болбосун, канчалык апапакай болбосун, ал сиздин эшигиңизден күрөлгөндөн кийин таштандыга айланат. Кантип сиз таштандыны жеке үйүңүздөн, өзүңүздүн мекемеңизден, өзүңүздүн кафеңизден элдин баскан көчөсүнө таштайсыз? Уялбайсыңарбы? Уят керек адамдарга. Кантип сен эшигиңде карды көтөрүп чыгып, эл каттаган жолго төгөсүң? Мен ушул эле Чапаев көчөсүнөн 2-3 жерден байкадым. Мына Бакы көчөсүнөн байкадым. Майда көчөлөрдө да ошол нерсе атайлап алып келип көчөгө таштоо, бул көчөгө таштандыны ыргытуу менен барабар. Ошол карды күч келсе да көтөрүп барып бир четке жыйыш керек. Четке жыйып коюуга орун болбосо таштып чыгарыш керек. Таштып чыгууга мүмкүнчүлүк болбосо аны катып отуруш керек эрип кеткенге эшиктин астында. Эч качан мүмкүнчүлүк бербегиле, эч кимге андай бир унчукпай койбогула, урматтуу мекендештер. Ошондой карды көчөгө алып чыгып ташташпасын. Өзүбүз дагы таштабайлык.